Мурдагы депутат Болот Шер каза болду. Мурдагы депутат Болот Шер 61 жашында каза болду. Бул тууралуу маалыматты Супер КЖ порталына депутат Эмил Токтошев тастыктады. Анын айтымында Болот Шер бүгүн каза болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Болот Шер 3-чү ирет инсульт алып, улуттук госпиталда жатканы маалымдалган. Биздин эмгек жамаат Болот Шердин көз жумганына байланыштуу үй бүлөсүнүн, жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат. 61 жашында каза болгон мурдагы депутат Болот Шердин өмүр баяны. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Болот Шер 1959-жылы 1-майда Талас облусунун Манас районундагы Чоң Капка кыштагында жарык дүйнөгө келген. 1988-жылы СССРдин Ички иштер министрлигинин Фрунзедеги атайын милиция мектебин бүтүргөн. 1977-1979 жылдары СССРдин куралдуу күчтөрүнүн катарында кызмат өтөгөн. 1982-1991 жылдары Кыргыз СССРнин Ички иштер министрлигинин милиция органдарында кызмат кылган. 1994 жылы Талас облусунун Манас райондук эл депутаттарынын 3 коргон айылдык кеңешине депутат болгон. 2000 жылдын февралында 2-чи чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин эл өкүлдөр жыйынынын депутаты болуп шайланган. 2000-2004 жылдары Жогорку кеңештин жаштар иши, спорт, туризм, коомдук бирикмелер жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланыш боюнча комитетин жетектеген. 2005 жылы Талас шайлоо округу боюнча 3-чү чакырылыштагы Жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. 2006-2007 жылдары Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары болгон. 2010 жылы Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүндө ички иштер министри кызматын аркалаган. 2010 жылдын октябрында Атамекен социалисттик партиясынын тизмеси боюнча 5-чи чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты болуп шайланган. Ошол эле жылы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен кайра аттестациялоо тартибинде генерал-лейтенант наамы ыйгарылган. 2011 жылы президенттин жарлыгы менен 3-чү даражадагы мамлекеттик жогорку Манас ордени менен сыйланган. Болот Шер мамлекеттик кызматтын 2-чи класстагы мамлекеттик кеңешчиси, эл аралык Көкбөрү федерациясынын негиздөөчүсү. Болот Шер 61 жашында каза болду. Буга чейин Болот Шер 3-чү ирет инсульт алып, улуттук госпиталда жатканы маалымдалган. Анын артында 2 кыз, 2 уулу калды. Маалымат булагы Супер КЖ сайты. Ақтара ғана болуп ақтыңыз, адамды ғана жиреп бөксөрбөй ой. Ордундан ушул шум дүйнө качан турган өзгөрбөй. Жалгандын улуу мыйзам жазмышкан адам көнгөндөй. Көкүрөк тутеп турабыз көктөн бира күндү бөлгөндөй. Кайгыдан эй кыргыз элибиз канба кая кайраң өлгөндөй. Өмүрдүн жолу бурулуш, өзүңдү гана жүк жоктобой турубуз. Көз өткөнчө жарыктан биз көр тириликтин кулубуз. Айрмаңыз атаке, сиз андайдан гана бийик ой турдуңуз. Акылдын асыл жарыгын адамзатына сундуңуз. Алатоонун койнунан атылып чыгып булактай алып деңиздерге куйдуңуз. Атланттын ар жагын кайраң Азия көздөй ой бурдуңуз. Алтындан ордо курбастан атаң акылданаң ордой курдуңуз. Биз жүрбүз аялым балам тууган деп, сиз адамга да кызмат кылдыңыз. Атагың гана кылым эй карыткан, асыл жанаң элең эй данышман. Өзгөң эл бизден көп сүйүп, сиздин өзүмдүк агылып алышкан. Күн батыштын ар жагы гүл
sarың атқа жем берип күнүгө да таптабай багышкан Жамиланың эңсежип жабыла да сүйүп калышкан ак бара менен таш шайнар аларды да билет алыстан кайреми сиздей чыгабы калкын тургай жеринин ай ошо карыш кырында журтка тааныткан кээ бирөөлөр чикемден арман жок деп ойлошор жыргалдар чикем көрбөгөн койчу калган жок деп ойлошор акылына жарашаң ар кимдер гана аркыл болжошор а бирок чике ким билет арманды катып ичиңе алыста ооруп жаттыңдың алатоң гана кирип түшүңө андагы заман шартынан айдоонуна жүрбөй зарпынан элдик баатыр төрөкул ата кеңер телеба кетип ой калкынан энеден таалим үйрөнүп таң эбелега кезден күйлөтүп калкыңдан таалим үйрөнүп канатын канаң эрте күйлөнүп кан күйгөн согуш маалында каргадай бала чагыңда оолуяң атам аймактын оң түштүк гана чыгыш жагында аскерден карагат келип апалардын көзүнөн армандуу канаң ачууңой жаш кедип араба тартып кеткен жер кара буура дайрасын какшатып гана бутуңой кечкен жер башына тоодой иш жүктөп балалыгың өткөн жер толгон аяпа зар айтып томсоруп гана жашын ой төккөн жер шекер жийде чоң капка төрүң эске түшкөндүр түндүгүн түрсө кыргыздар түртүшүп турган жылдыздар арчасың айды желпиген аркары гана булутой ээрчиген жериң гана эске түшкөндүр ар качан барып жүрчелең артык чабаалап сүйчелең ак куусу сүзүп ойногон адамда болбогон каркырадай керилген кандай бейиштедирген арман көлүң эскен эй түшкөндүр кабыргасы кат элек арман элиң бир эскен түшкөндүр жактырган гана батыш элдери Хемингуэй маркезди Гётеда келгенениң эй өзгөчө талант элде көп бирок сен өзүңчө элең ачтың бейнеңи аламга кеткен атага алыптардын арбын катары ажалга келип токтогон арман алардын дагы эй сапары эми алтындан турган дүнүйө тонолгонун ой көргөмүн акылдан курган дүнүйө тонолгонун ой көрбөдүм эл сүйбөгөн бийликтин жоголгонун көргөмүн эл сүйлөгөн өнөрдүн жоголгонун ой көрбөдүм ошол өнөргө таазим ийгиздиң ата өлбөстүгүң ой билгиздиң таанылып талай элдерди талантың гана менен сүйгүздүң батыш менен чыгыштың баары көңүл айтышты Орусияң өлкөсү президент премьер дагы көңүл айтышты эй арман жылдыз өчпөс болсочу Чыңгыз канаң өлбөс болсочу кыранынын өлгөнүн кыргыз көрбөсөй болсочу аламда нечен эл жоктоп асманда гана жоктобой жер жоктоп бардык алам өлкөнүн башчыларын ой тең жоктоп элим менен кошулуп элмирбек канаң улуң мен жоктоп бир
Бирок Айтматов жашайт өмүрдө ак жылдыз болуп тагылдың эй. Атаң асмандын көкүрөгүндө